7 bölüm. Андан кийин мен жердин төрт бурчунда турган төрт периштени көрдүм. Алар жерге, деңизге, бир да даракка шамал тийбесин деп, жердин төрт тарабынын шамалын кармап турушуптур. Анан мен чыгыштан көтөрүлүп келе жаткан, колунда тирүү Кудайдын мөөрү бар башка периштени көрдүм. Ал жерге жана деңизге зыян келтирүүгө буйрук алган төрт периштеге катуу үн менен мындай деди: Кудайыбыздын кулдарынын чекелерине биз мөөр басканга чейин жерге да, деңизге да, дарактарга да зыян келтирбегиле. Анан мен мөөрлөнгөндөрдүн санын уктум. Исраилдин бардык урууларынан мөөрлөнгөндөрдүн саны 144 000 экен. Жүйүт уруусунан 12 000 адамга, Рубейн уруусунан 12 000 адамга, Гад уруусунан 12 000 адамга, Ашыр уруусунан 12 000 адамга, Напталы уруусунан 12 000 адамга, Менаше уруусунан 12 000 адамга, Шимон уруусунан 12 000 адамга, Леби уруусунан 12 000 адамга, Исахар уруусунан 12 000 адамга, Забулун уруусунан 12 000 адамга, Жусуп уруусунан 12 000 адамга, Бенжамин уруусунан 12 000 адамга мөөр басылыптыр. Ошондон кийин карасам, ар бир уруудан, ар бир улуттан, ар бир элден, ар бир тилден эч ким санай алгыс эбегейсиз көп адамдар тактынын жана козунун алдында ак кийим кийип, колдоруна курма дарагынын бутагын кармап турушуптур. Алар үндөрүн бийик чыгарып, тактыда отурган биздин Кудайдан жана козудан куткарылуу келет деп айтып жатышты. Бардык периштелер тактыны, аксакалдарды жана төрт тирүү жандыкты тегеректеп алып, тактынын алдына жүзтөмөндөп жыгылып, Кудайга мындай деп табынып жатышты: Омин, алкыш, даңк, данышмандык, ыраазычылык, урмат, сый, күч, кубат жана кудурет түбөлүккө биздин Кудайыбызга таандык. Омин. Анан аксакалдардын бири сөз баштап: Менден бул ак кийимчендер кимдер? Булар кайдан келишкен деп сурады. Мен ага: Сен аны билесиң, мырза, деп жооп бердим. Ошондо ал мага мындай деди: Булар улуу кайгыдан келгендер. Алар өздөрүнүн кийимдерин жуушкан, алар өздөрүнүн кийимдерин козунун канына агартышкан. Ошон үчүн алар азыр Кудайдын тактысынын алдында туруп, анын ибадатканасында ага күнү түнү кызмат кылып жатышат. Тактыда отурган алардын арасында жашайт. Алар эми эч качан ачка болушпайт, суусашпайт. Аларды күн жана эч кандай ысык куйкалабайт. Анткени аларды тактынын ортосундагы козук кайтарып, тирүү суунун башатына алып барат. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт.